2023 жылдын 24-28 апрелинде Бишкек шаарында мектеп окуучуларынын жана студенттердин биз 21 кылымдын интеллектуалдарыбыз эл аралык форуму өттү. Бул иш-чара Кыргызстандын окуучу жаштарынын илимий техникалык билимин жана чыгармачылыгын өнүктүрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жана Алтын түйүн улуттук балдар инженердик техникалык академиясы тарабынан жыл сайын өткөрүлүп турат. Форумдун тарыхы 1998 жылы башталган. Быйылкы жылдын 25 апрелинде 25 жылдык мааракесин белгиледи. Мындай чоң мурда саны болсо 180 бала. 180 бала келди. Анан кийин андан башка дагы Россиядан 43 бала келди. Казакстандан дагы балдар келишти, 12 балдар. Анан кийин алардын баардыгы биздики эл аралык форум болуп атат. Анан кийин башкаларды да күткөнбүз, бирок баягы билесиңер, политикага жарашабы же дагы бирдемеге келбей калды. Россия эмеден Азербайжан менен Армениядагы, Белоруссиядагы балдар. Балдардын берде чогулуп атканы эң жакшы баягы балдар. Бул болсо, мындай форум болсо, жөн эле мындай өткөрүлбөйт. Бул биринчи мектептен, этапы биринчи мектептен болот, анан кийин райондо болот, анан кийин областтан болот. Областтан болсо жакшы тандалган балдарды эртен алып келип атышат. Министрликтин максаты, өкмөттүн максаты баягы балдарды жакшы техникага үйрөткөнгө да. Анткени мынакей бүгүн жана живая история деп койдук, балдар мурун болуп 25 жыл мурун биринчи орунду алдыктан балдар келиптир. Алар болсо азыр болсо гест иштеп атышат. Башка жакшы өнөр жайлардын биздин Кыргызстанда иштеп жүрүшөт. Бирөөлөр бизнесмен болуп атат, бирөө болсо жанагы эмеде международный компанияда иштейт экен, инженер болуп туруп, ошондой досторду баягы берден өсүп атышат да. А балдар өзүлөрү айтып атат, аябай жакшы нерсени биз ушу Алтын түйүндөн көрдүк. Адыл катышуучуларды бүгүн таң калтырды. Анткени анын телескопу өзгөчө болгон. Өзгөчө делген телескоп суюктуктарды гана көрө алат. Азыр биз маселен жөнөкөй алынган сууну Адылдын ойлоп табуусунан карап жатабыз. Биз көргөндөй эле телескоп сууда жүргөн бактерияларды көрсөтүп жатат. Ал эми бул болсо кадимки бензиндин көрүнүшү. Башка микроскоптордон негизги айырмасы эле жок, бирок башка микроскоптордо сүрөттөлүш чыкса, бизде бул жакка проекциясы чыгат да. Суюктуктарды Дивидин лазерни, анан 3017 вольт чыңалуудагы батарейкасыны ошол анан түшүрөбүз. Лазер дегенде биз мындай лазерге өтө кызык мындай кичинекейчи. Анан жайырка сууга тийгенде мындай караңгыда эди анда. Көлөкөсү түшкөндө мага ушул жарыктык өтө жаккан да. Анан 8-класста биз лазердин полный маалыматын издеп көргөндөн кийин мен кызыгып эле бир кырып көрдүм да досум мененчи. Анан бул жерге пайда болду. Биз барып мектептен изилдеп көрдүк. Ушундай полный чыкты. Форумга Кыргызстандын бардык облустарынан жана ошондой эле Россия, Казакстандан жаш ойлоп табуучулар катышты. Форумда жаңы теориялык шилтемелер жана моделдер, приборлор, радио жабдуулар жана телекоммуникациялык системалар, энергия жана энергия сарамжалдоочу технологиялар, маалыматтык технологиялар жана программалоо, робототехника жана автоматташтырылган технологиялар, стендик моделдер сыяктуу 6 номинациялар боюнча 200дөн ашык изилдөө жана ойлоп табуучулар, долбоорлор, экспонаттар жана учурдагы моделдер киргизилген. Бунун өзгөчөлүктөрүн айта кетсем, бул жана обычный танкаларга окшобой воздух менен атат да. Воздухдун жардамы менен, сжатый воздух менен. Белки обычный танкалар мисалы порох менен, радиоактивный заттар менен атышат да. Андан кийин ошону менен бирге биз экологияны сактап кетсек болот да. Мисалы уранды асканда бизде канчалаган радиоактивный заттар бөлүнүп чыгат, ул заттар бөлүнүп чыгат да. Ошолорду токтотуп биз мынакей воздух менен атсак да болот да. Бул болгондо да бүт баары электричество менен иштейт, электр тогу менен. Эч кандай күч май колдонулбайт. Экологияга да зыян алып келбейт да. Андан кийин бездорожьядан жүрөт. Таштык жолдордон мисалы амортизаторлордун жардамы менен жакшы жүрөт. Андан кийин высокоскоростной болот, катуу жүрөт да. Мисалы Баткендизден эң алыс область болуп эсептелет да. Анан кийин ал жакка деген мисалы жанагындай
бир ситуациялар болуп калат, чип болуп калганда, ошондой ситуацияларда биз деген жанагы солдаттарды тез убакытта жеткириш керек да. Ошондуктан бунун макеттин өзүнүн эле скорости деген 60 км/саатына чейин жетет да. Эгер буну чоңойтсок дагы анын асанды чоңойтсак да болот да. Биякта деген мынакей мондай резервуар болот. Анын ичине деген воздух үйлөнөт да. Азыр деген бул деген 25 атмосферага чейин көтөрөт, бирок насос мен кислалбый болгон үчүн 8 атмосферага чейин үйлөдү. Андан кийин биякта клапан бар. Биякта поршень бар. Поршень деген биякта могу сервоприводдун жардамы менен поршень артка тартылат дагы, биякта октолот да, курок. Мындай айтканда курок болот. Андан кийин биз пульттун жардамы менен курокту кой беребиз. Курок кой бергенде поршень келип туруп клапанды урат. Клапанды урганда биякта воздухту биякка чыгарат да, кайра клапан деген поршень аркага түртүп салат да. Ошондой механизм менен иштейт. Андан кийин бул деген бияктан воздух келип туруп, окту биякка үйлөп салат. Күч мененчи. Ошол принцип менен иштейт да. Насос воздух накачать этиш керек сиякачы. Аз воздух жок ичинде. Воздух жок, аз ичинде воздух жок. Үйлөйсүз дагы. Катышуучулар ар түрдүү ойлоп табууларды жасашкан. Бардык ойлоп табуулар коомго керектүү техникалар. Маселен, Талас аймагынан келген Нурул чөп чапкычты ойлоп тапкан. Анын чөп чапкычынын өзгөчөлүгү курч тиштеринде дейт жаш ойлоп табуучу. Мындан сырткары анын ойлоп табуусу менен бир күн кечке чөп отосо болот. Ап келген чоң болот экен, 140 болот, узундугу. Атайын ушуну чачып келгенбиз, анан ондоткан болчу ушуну. Анткени биз Таласта биз фасоль, картошка өстүрүүчү жер болот. Анан биз биздин Талас мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенет. Ошонун айын эмесинен ойлонуп, анан агайым менен сүйлөшүп ойлоп таптым. Бул өз биринчисинде легодо жасагам, бирок лего мындай даяр нерсе да, мындай даяр. Анан кийин жасагам. Анан областной өткөн анан Нуржан деген агайыбыз бар. Ошол сүйлөшүп, биз менен акылдашып, анан темирди металломдон жасап баштаганбыз. Ошол 140 кмдет. Бул кадимки металлом, биз жанагындай биз эмеге, например, биз магазинге сатып алып эме жазуучулар бар го, эле. Ушуну металломду жасаганбыз, кадимки сатып алып темирдик. Биякта 2 аккумулятор 12 вольтный. Биякта кичинекей жаңа кадимки оюнчуктардын эмесин пульту бар. Ушуну менен иштейт. 12 вольтный мотор бар. Берде алдыңкы рульду айландырып 360 градуска айлантып турган эме болот. Берде 24 вольтный бар. Бул моторлор өтө күчтүү. Ошон үчүн атайын тишке койгон. Бул тиштери болот мерде мына. Ушул тиштери болот. Ушул аркылуу жерди майдалап, чополорду жок кылып, таштарды майдалап берет. Биз өзүбүз таштарды же эмелерди тоолаймакпыз, ошон үчүн Швейцарияда мындай робот бар, бирок если бизди бияка алып келсек, ал мындай ташка турукту бере албайт да, ошондон ойлоп тапкан тиштерин атайын. Бунун эмеси эң жакшы тиштери жакшы бекем. Алардыкы мындай атайын трактордукундай тиштери болот. Ошондон мен тиштерин эле өзгөрткөм. Бунун тиши мындай эки сыгычты бекемдетип ургандай да, камчы раскачка менен урабыз го. Ошондой айланган сайын бул раскачка өзүнө алып, таштарды уруп майдалып кетет. Если биз кетме менен же колубуз менен жулсак, мындай жулсак чополор жанагы жулгандан кийин биз чөптөр калып калат го, чоң болуп гүл болуп. Ошолор анан сугарып атканда биз анан чөп болуп, анан үйүлүп чополор менен жол карыктарды тыгылып калат да. Биз кетме менен чабып тазалаш керек болуп калат. Бул ошондо чөптү майдалап берип коет да. Майдалып анан эчтеке жер дем алтып, анан ошо картошка же башка культурларга фасолдор иштейт да. Жакшы ошол роботту ойлоп тапкан атайын. Мына көрсөң, эде карап. Чок берип, буга күбөгүрөк ток кошкондо бул күчтүүрөөк иштейт да. Ошондон айлангандан кийин муну кичинекей бала деле айдап берсе болот. Ошон үчүн ойлоп тапкам, өзүм деле атам дыйкан. Анан өзүм мындай чабыкка чыкканда, фасолго чыкканда, анан биз кыйналабыз да, баарыбыз атам болуп, же башка кишилер чакырып, досторду чакырып иштетебиз да.
Аны ошону айынан ойлоп тапкам кичинекесинен бери. Аккумулятор 24 вольт болгон үчүн бир күн кечке иштеп берет. Ошондо бир күндө сен иштесең 8 гектар иште 4 гектар иштеп берет. Маховик мындай эме болот. Если биз сакага суу куюп биртке куйсак, айлантсак, аны суу төгүлбөйт. Жай айлантсак эме төгүлөт да. Ошондой маховик болот бу жерде. Лента менен чагылган бу жерде. Кошулган, биягына экинчиге кошулган. Ошо экинчи кошулуп, эки эмеге кошулган, тиштердин эмесине, шкивине кошуп, анан эки тиштер айланат. Форумдун калыстык коллегиясынын курамына Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөлөрү, илимдин докторлору, окумуштуулар, ойлоп табуучулар, академик жана Кыргызстандын алдыңкы жогорку окуу жайлардын профессордук окутуучулук курамы кирген. Азыркы учурда ошо техникалык өнүгүүнү дүйнө жүзүндө өтө өнүгүп атат. Анан биз дагы ошо Кыргызстандын балдары артта калып калбасын деп, мына 25 жылдан бери Алтын түйүн инженерлик академиясы ушундай интеллектуалдык форумду өткөрүп атат. Азыркы учурда ошо интеллектуалдык форумга ошо биздин секцияга, ошо жаңы табылгалар секциясына, жаңы модельдер секциясына, ошо республиканын болгон областтын баарынан катышуучулар келди. Ошо жаштар жашы боюнча алсак, бул жерде эми 5 класстан студентке чейин катышкан балдар бар. Жыл сайын ошо жакшы биздин техникага кызыккан балдар келип атышат. Азыркы учурда мына көчө аба тазалоо ыкмаларын, модельдерин көрсөтүштү. Ошо бүгүнкү биздин Кыргызстанда болгон көйгөйлөрдүн баарын сезишип, ошонун чечүү жолдорун издегенге аракет кылып атышыптыр да. Анан ошо аба тазалоо боюнча айрым каражаттарды, модельдерди алып келишиптир. Андан тышкары ошо айрым окуучулар ошо жыл сайын катышып атышат да. Анан жыл сайын ошо табылгалары дагы, жаңы модельдери дагы өзгөчөлөнүп турат. Негизинен биз деле ошо дүйнө жүзүнөн артта калып калбай, азыр мына STEM билим берүү деп атабыз. Бул инженердик билим берүүнү өнүктүрүү боюнча. Анан сөзсүз мамлекет каражат бөлүш керек. Азыркы учурда ошо Алтын түйүндүн республика боюнча 7 филиалы ачылган. 7 филиалдардын мына балдары жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат. Андан тышкары айрым мектептерде ошо робототехника кошумча сабактары кирип атат. Анан балдар кызыгып атат. Анан бул жерде эми жалгыз эле ошо балки мамлекетти деле карай бербестен, ата-энелер деле жардам берип, ошо өзүнүн балдарын келечегин ойлоп, ушу техникага кызыгып аткан балдарга үй бүлөлүк каражатынан бөлүп көмөк көрсөтүшсө деген ойдомун да. Биз 21 кылымдын интеллектуалдарыбыз форуму билим берүүнүн сапатын жогорулатуудагы долбоорлук изилдөө жана ойлоп табуучулук ишмердүүлүктү өнүктүрүүдөгү ролун, ошондой эле өлкөбүздүн социалдык экономикалык көйгөйлөрүн чечүүгө жаштардын практикалык катышуусунда өбөлгө түзүп, Кыргыз Республикасынын өкмөтү форумдун жеңүүчүлөрүн жана байге ээлерин окуучулар арасындагы республикалык предметтик олимпиадалардын жеңүүчүлөрүнүн байге ээлерине теңеп, жогорку баалайт. Ушундан улам өлкөбүздүн жаш техниктери Кыргызстандын жана Россия Федерациясынын мыкты жогорку окуу жайларына, техникалык багыттарга бюджетке кирүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Мындай форум болсо жөн эле мындай өткөрүлбөйт. Бул биринчи мектептен, этапы биринчи мектептен болот, анан кийин райондо болот, анан кийин областтан болот. Областтан болсо жакшы тандалган балдарды эртен алып келип атышат да. Кийин эң жакшы нерсеси биздин баягы биринчи, экинчи, үчүнчү местаны алгандар балдар болсо, анан өкмөт бизге ошондой постановление чыгарган. Биздин балдар анан кийин баардык жанагы технический вуздарга экзаменсиз бюджетке өтүшөт. Ушул болуп жаткан 21 кылымдын интеллектуалдары эл аралык форумга Баткен областынан 12 окуучуну алып келдим. Ушул окуучулардын ичинде ушул техникага кызыккан, робототехникага кызыккан балдардын саны көбөйүп жатат. Жана азыр келечек техниканын заманы болгондон кийин ошол айыл жердеги балдар дагы өтө жакшы кызыгып жатат да акыркы жылдары. Айтат элем ушул балдардын келечеги техника болгондуктан
булар ушу техникага кызыгуу менен биздин өлкөбүздүн өнүгүшүнө өздөрүнүн салымын кошот деген ойдомун. Бул энергияларды алуу боюнча, күндүн энергиясын, шамалдын энергиясын алуу боюнча ушулардын ойлоп табуучулары абдан жакшы болуп жатат да. Мен Нарын районуна караштуу Миңбулак айылдын Токтогул Байсалов атындагы мектебинен келдим, орто мектебинен. Мен бул супер робохо жүк ташуучу машинесин жасадым. Бул деген биздин айылда мындай 2 айыл бар, ошол 2 айылга жеңил жүктөрдү ташып берүүгө жардам берет. Бул адамдын көп күчүн деле талап кылбайт. Бул менен мен үйдөн эле отуруп мындай башкарып коем. Мен туугандарым жумуш бергендиктен аларды мен ошол башка жактарга ушул машине менен компьютерден отуруп эле башкарып коем. Жана бул састан жана таштардан өтүүгө ыңгайлашылган. Мунун бул лапкасы менен гана жакшы өтө алат. Жана муну мен ичине атайын аралыктан башкаруу системасын жана батарея койдум. Муну мурда мен картондон жасагам, азыр болсо пластикка алмаштыргам. Келечекте муну мен темирге айландыргым келет. Жана адамдардын жеңил жүктөрүн ташып берүүгө жардам берүүгө деген максатта жасагам. Эмне үчүн жүк ташуучу робот ойлоп таптың? Анткени бул ошол жүктөрдү ташып берип жатат, ар кайсы айылдарга ошондой мындай дөңгөлөктүү машинелер мындай айланып өткүчө бул ошол састуу жерлерден мындай түз өтүп кеткенге болот да. Биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз Жаштар эл аралык форуму бул чыгармачыл долбоорлор жана ойлоп табуучулук идеялар үчүн жашоого уникалдуу жолдомо гана эмес, өлкөбүздүн жаш конструкторлору жана ойлоп табуучулары үчүн Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүнө өз салымын кошууга эң сонун мүмкүнчүлүк.